Саламатсыздарбы? Билим берүү мекемелеринин жетекчилигине кадрдык резервге кирүү үчүн кантип документ тапшырабыз? Ал үчүн интернетке кирүүчү браузерди ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин АЭС мугалим порталындагы жеке кабинетибизге киребиз. Жеке кабинетибизге киргенден кийин сол тарапта өзүңүздүн профиль турат. Ушул жактан биринчи кезекте өзүңүздүн ролуңузду тандап алышыңыз керек. Бул жерде азыр менде мектеп мугалими деп турат. Ушул жерди басканыбызда кошумча ролдор чыгат. Ушул жерден талапкер деп учурдагы ролуңузду өзгөртөсүз. Өзгөрткөндөн кийин кадрдык резервге кирүү үчүн документтерди тапшырууга бул жактан сынакка тестирлөө деген бөлүмдү тандайбыз. Сынакка тестирлөө деген бөлүмдү тандаганыбызда кадрдык резервге кирүү боюнча бул жакта сынактардын тизмеги чыгат. Бул сынактар бир жылда 2 жолу өткөрүлүп турат. Азыркы учурда сынак жарыяланган. Бул жерден биринчи кезекте шарттары менен таанышып алышыбыз керек. Кадрдык резервге кирүү үчүн өтүнмөлөрдү кабыл алуу датасы көрсөтүлүп турат бул жерде. Азыркы учурда кабыл алуу жүрүп атат. Бул кабыл алуу 15-июль 2026 жылдын 15-июлуна чейин саат 18:00 чейин кабыл алынат. Ал эми бул жакта тестирлөөнүн пландаштырылган күнү көрсөтүлүп турат. Тестирлөө 2026 жылдын 25-июлунан баштап 31-июлуна чейин жүрөт. Ал эми бул жакта документтерди кабыл алуунун статусу көрсөтүлүп турат. Азыркы учурда бул жерде документтерди кабыл алуу жүрүп жатат деген статус көрсөтүлүп турат. Документтерди кабыл алуу мөөнөтү аяктагандан кийин бул жерде статус дагы өзгөрүп калат. Документтерди кабыл алуу аяктады деп. Бул жерде жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилигине документ тапшырууну кааласаңыз, ушул бөлүм аркылуу тапшырасыз. Эгерде мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жетекчилигине документ тапшырууну кааласаңыз, бул бөлүмдөн, ал эми кесиптик башталгыч билим берүү уюмдарына документтерди ушул бөлүм аркылуу тапшырасыз. Мектептен тышкаркы уюмдардын жетекчилигине кадрдык резервге кирүү үчүн документтерди ушул бөлүм аркылуу тапшырасыз. Мисалы, жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилигине документ тапшырууну кааласаңыз, бул жерден тапшыруу деген баскычты шилтемени басасыз. Тапшыруу деген шилтемени басканыңызда сиз кийинки бетке өтөсүз. Бул жерде дагы маалыматтар берилип турат. Бул маалыматтар менен таанышасыз. Эгерде сизде кандайдыр бир суроолор жаралып калса, ушул жердеги байланыш номерлери аркылуу кайрылсаңыз болот. Төмөн жакта документтер көрсөтүлүп турат. Бул жерде сиздин ошол түндүк системасындагы документтериңиздер бул жакка интеграцияланган. Бул жерде сиздин өздүгүңүздү тастыктаган документ. Бул жерден биринчи кезекте жаңыртуу деген баскычты басып, сиз бул документти жаңыртып алышыңыз керек. Жаңыртуу деген баскычты бастык, документ жаңыртылды. Документ жаңыртылгандан кийин бул жерде жаңыртуу деген баскыч жок болуп кетет. Эгерде бул жакта сиздин байланыш маалыматтарыңыз турат. Эгерде бул жерде байланыш маалыматтарыңыз туура эмес жүктөлүп калган болсо, сиз бул жерден өзгөртүп алсаңыз болот. Маалыматтарды өзгөртүү деген баскычты басуу аркылуу. Ал эми бул жерде сиздин билимиңиз жөнүндө маалыматтар көрүнүп турат. Бул жерден эгерде сизде туура эмес жүктөлгөн болсо, маалыматтарды өзгөртүү баскычы аркылуу, шилтемеси аркылуу билимиңизди тастыктаган маалыматтарды өзгөртүп кайра сактасаңыз болот. Андан кийин эмгек иши жөнүндө маалыматтар, башкача айтканда эмгек китепчеңиз турат. Эмгек китепчеңиз дагы бул жерден көрүү деген баскычты басып көрсөңүз болот. Эгерде туура эмес жүктөлгөн болсо, өзгөртүү деген шилтемени басып
маалыматтарды өзгөртсөңүз болот. Андан кийин төмөн жака түшсөк, бул жакта соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалымат турат. Бул жерден дагы сөзсүз түрдө жаңыртуу деген баскычты басып, бул маалыматты жаңыртып алышыбыз керек. Жаңыртуу деген баскычты бастык, баскандан кийин мына бул жерде дагы жаңыртуу деген шилтеме жок болуп калат. Андан кийин наркологиялык эсепте тургандыгы жөнүндө маалыматты дагы жаңыртуу деген баскычты басып, маалыматты жаңыртып алышыбыз керек. Андан кийин психиатриялык диспансердик эсепте тургандыгы жөнүндө маалыматты дагы жаңыртуу деген баскычты басып, бул маалыматты дагы жаңыртып алышыбыз керек. Баарын жаңыртып алгандан кийин бул жерден тапшыруу деген баскычты басабыз. Тапшыруу баскычын басканыбызда бул жака катышуучунун макулдугу деген кат чыгат. Бул жерден сиз макулдук кат менен толук таанышып чыгасыз. Толук таанышып чыккандан кийин бул жерден сиз тестирлөөдөн өтүүчү регионду тандайсыз. Сизге кайсыл регион ыңгайлуу болсо, ошол регионду тандайсыз. Регионду тандагандан кийин бул макулдук катка сиз макул экендигиңизди билдирүү үчүн бул жерге белги коесуз. Белги койгондон кийин бул жерден жөнөтүү деген баскычты бассаңыз, сиздин документтериңиз АЭС мугалим порталына жиберилет. Документтериңиз жиберилгенден кийин сизге тестирлөөгө билдирме келет. Ал билдирмени сиз кайсыл жактан карайсыз? Билдирмени кароо үчүн, мисалы сиз 1 күндөн кийин киришиңиз мүмкүн, 2 күндөн кийин киришиңиз мүмкүн. Ошол билдирмени көрүү үчүн сөзсүз түрдө бул жактан сиз ролуңузду биринчи кезекте талапкер деп өзгөртүп аласыз. Талапкер деп өзгөртүп алгандан кийин эми сизге тестке чакыруу келген билдирмени көрүү үчүн бул жактан сынактар деген бөлүмгө киребиз. Сынактар деген бөлүмгө киргенде кийинки бет жүктөлөт. Бир аз күтүп турабыз. Кийинки бет жүктөлгөндөн кийин азыр жүктөлүп атат. Бул жерде азырынча эч кандай маалымат жок. Сиз маалыматты көрүү үчүн эми бул жерден жеке кабинет дегенге киребиз. Бул жерде сөзсүз түрдө талапкер деген ролдо туруш керек. Эгерде бул жерде мектеп мугалими же башка ролдо турса, анда сизге көрүнбөй калышы мүмкүн. Андан кийин бул жерден жеке кабинет дегенди тандайсыз. Жеке кабинет дегенди тандаганда бул жакта мои заявки на тестирование деп чыгып калат. Бул жерде 2 регионду тең көрсөтүп атат. Бул жерде сиздин ошол тестирлөөгө берген заявкаңыз чыгып атат. Эгер сиздин документиңиз кабыл алынган болсо, сизге ушундай билдирме келет. Мына бул жерде сиз тестирлөөдөн кайсыл күнү саат канчада өтөрүңүздү ушул жерден көрсөңүз болот. Мына сиз тестирлөөгө уруксат алдыңыз дейт. Бул жердеги маалыматты толук көрүү үчүн бул жерде каттын белгиси турат. Ошол каттын белгисин бассаңыз, бул жакта сизге толук маалымат берилет. Мына саламатсызбы, урматтуу талапкер дейт. Тест 2026 жылдын 25 июлунда саат 11:00 өткөрүлөт. Дареги Ош шаары жана башка. Бул жерде сизге толук маалымат берилет. Сиз тестирлөөдөн кайсыл күнү, саат канчада, кайсыл жерде өтөсүз, ушул жерден маалыматты алып, сиз ошол күнү тестирлөөгө барып катышсаңыз болот. Демек, кадрдык резервге АЭС мугалим порталы аркылуу ушинтип документ тапшырып тестирлөөдөн өтсөңүздөр болот.